Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Мен кайрылуумдун себеби төмөндөгүчө. Азыркы күндө шайлоого жакындаган сайын Бүтүн Кыргызстан партиясынын кароолуулары аябай көбөйүүдө. Жана ичине кирип талкалаймын деппи, же башка деппи, ар кандай ойлор менен келген инсандарга кайрылат элем. Ошондуктан мен жеке бул позициям, жеке оюм. Бүтүн Кыргызстан партиясы эч убакта саясатка акчаны аралаштырган эмес. Аны билебиз, көрүп келатабыз. Ошондуктан жоктон бар кылып же кароолоо максатта ар кандай оюңуздарды айтып атасыздар. Урматтуу лидерлер жана урматтуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмегине илешпей калган инсандар, кандидаттар. Бир-эки киши өзүнүн деңгээлин көрсөтүп, туура айтып чыкты. Аларга Алла ыраазы болсун. Башкаларына айтат элем. Бүтүн Кыргызстан партиясын каралап, ушул күнгө чейин келаткан адамдарга дагы эки болуп кеткен жок. Бирок иш ордулары алып, акчаларды алып, ишти кылып атышканын көрүп турабыз, билип турабыз. Карапайым эл аны калчап, өздөрү билип, жүрөгү менен колдоп келатат, аны да билебиз. Ошондуктан каралап жаткан инсандар Бүтүн Кыргызстан партиясынын деңгээлин түшүрө албайсыздар. Ал партиянын артында эл көп, электорат ошончолук көп, аны билесиздер. Ал электораты жана артындагы жүргөн адамдар, инсандар бүт бардыгы акчага байланбагандан баарын билесиздер. Ошондуктан экөөнү аралаштырбаңыздар. Саясатка акчаны аралаштырып жүрүп жаман үйрөнгөнсүздөр. Ошондуктан Бүтүн Кыргызстан партиясы, мен бул жеке оюм, акчаны аралаштырбайт жана аны биз билебиз. Канчалык каралсаңыздар, ошончолук каралаңыздар. Бирок Мадумаровго, Адахин Кимсанбаевичке Бүтүн Кыргызстан партиясына ушунчалык атака башталды, бар өтпөйт. Эл мунусуна билди, эл аны түшүндү. Кимдин ким экени билинип турат. Ошондуктан мамлекеттин тараптан приказ алгансыздарбы, кандай бир жолдор менен келгенсиздер, өзүңүздөрдүн жакка бир ойлоруңуздар болушу мүмкүн. Ал ойлордун баары ишке ашпайт. Чын жүрөктөн иштейм деген адамдар иштеп атат. Алардын баары жеке амбициясы жок. Сиздер өзүңүздөрдүн талабыңыздар ишке ашпай калган үчүн андай каралоого, бул эркектикке жатпайт деп ойлойм. Ошондуктан урматтуу тизмеге илешпей калган кандидаттар дагы бир жолу кайрылат элем. Же эркекче өзүңүздөр поступок кылсаңыздар болмок, эркекче айтсаңыздар болмок, ал киши менен жекеме жеке отуруп сүйлөшүп алсаңыздар болмок. Эми бул өзүңүздөрдүн оюңуздар. Бирок Бүтүн Кыргызстан партиясынын деңгээлин ылдыйга түшүрөбүз деп аракет жасабай эле коюңуздар. Ылдыйга түшпөйт. Канчалык каралаган сайын Бүтүн Кыргызстан партиясынын авторитети жана деңгээли ушунчалык бийик көтөрүлүүдө. Аны биз көрүп келатабыз. Рахмат сиздерге. Колдоп келген адамдарга рахмат. Колдоп аткандарга рахмат. Ыраазычылык. Ошондуктан амбицияны токтотуп, Кыргызстанды өнүктүрүүгө салымыбызды кошконубуз жакшы деп ойлойм. Рахмат.